Ассаламу алейкум, өнөр бағып, талант таптаған ырыш қоздору. Дүйнөнүн туткасы үйдүн куту ким? Ал эне. Ак батасы менен алам жерди багындырган ким? Ал эне. Эненин тилегиндей, эненин жүрөгүндөй жүрөк болбосо керек. Андыктан барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Бүгүнкү таланттуу апалар телепрограммасынын жагымдуу энелерибиздин ыры менен баштамакчыбыз. Биздин топ 2016 жылы түзүлгөнбүз. Ошондо жаңыдан шайыр апалар чыгып, экинчи, үчүнчү айлампалар болуп аткан. Анан биз тагын Кызылкаядан 10 апа топтолдук тагын. Биз тагын ошо шайыр апаларды бир эмесин толуктайлы деген жакшы бир изге тилектер менен ошо кастингге катыштык. Кастингге катышып, анан ийгиликтүү өтүп, ошондон бери мына азыркы күнгө чейин өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ар бир жерлерге барып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып келип атабыз. Биздин топто 10 апа бар. 10 апа бардыгы тең өздөрүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен, өздөрүнүн бир таланттары менен, кыргыздын каада салттарын, үрп адаттарын, ошондой эле тамак аш боюнча, анан айрыкча жаш муундарга өзүбүздүн бир билген насааттарыбызды айтып, өзүбүздүн басып өткөн жолдорубуз ошолорго бир сабак болуп калсын деп жакшы ниеттер менен ушул топко кошулуп, салымыбызды кошуп келип атабыз. Биздин эң негизги эле максатыбыз элечегибизди даңктуу болуп атат. Бул элечекти кийип көптөгөн жерлерге бардык. Турцияга барып келдик. Ал жерге барганда биринчи жолу бардык. Ушунчалык жакшы бир энелерге жакшы бир стимул болду десем болот. Себеби үйдөн чыкпаган апалар балдарын багып, ошо биздин маалда эч кандай бир мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ушул убакыттан пайдаланып, ошо биздин мамлекет башчыларга ыраазычылык айтып кетким келет. Себеп дегенде энелер ушунчалык бала багып, бир колу менен бешик терметип, экинчи колу менен ааламды терметет дегенде апалардын өздөрүнүн максаттары, ойлору, тилектери ишке ашып, бир жакшы бир
туристтик немени дагы өткөрүп атабыз деп ойлойм да. Себеп дегенде биздин элечегибиз ушунчалык улуттук кийимдерибиз жакшы экен, элдин бардыгы кызыгып, башка өлкөдө дагы ушу ар бир кадамыбызды ушу биз менен сүрөткө түшүп, ушундай кийимиңер өтө жакшы экен деген жакшы бир ойлорун айтышып атты. Анан ошону менен эле бирге биз мына КТРКнын жамааты Назгүл менен Элмиранын дагы салымы аябай чоң бизге. Себеп дегенде алар бизге бардык жокту үйрөттү. Ошо апалар аалам кыдырат деген проекттин астында ошонун негизинен мен өзүм дагы ошого мындай негиздөөчү катарында өзүм оюмду айтып өттүм. Себеби биз аалам кыдырсак деген жакшы бир ниеттерибиз болду да. Анан жакында эле ушу Ташкентке барып келдик. Самаркандта болдук. Ал жерге дагы барганда ушундай бир өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөйүн деп мындай ошолордун өздөрүнүн элдик ырын алып бардык. Ошолор менен барганда ошол жердеги Самаркандта турган туристтер, өзбөктөрдүн бардыгы ушундай алкыштарын айтып биз менен кошулуп ошол жерде бийлеп атты да. Ушунчалык бир жакшы бир атмосфераны түздүк деп ойлойм. Анан эми мына жакында Москвага барып атабыз. Апалар ал жакта дагы апалардын өзүнүн эмелери түзүлгөн, алар бизди аябай жылуу тосуп алыш үчүн азыртан эле аракет кылып бири-бирибиз менен байланышып атабыз. Андан тышкары Казакстанга барып келдик. Эми мына жакында апрелдин 21-нен Түркистанга барсак деген оюбуз бар. Азыр жаңы эме деп коет экен, Дубай деп коет экен, Назарбаевдин эмесинде курулган деп атат. Аны дагы апалар өзүбүзчө кеңешип, ошо барып ал жактан көрүп келсек деп аракет кылып атабыз. Негизи эле биз ушул өзүбүздүн ишибиз менен, өзүбүздүн демилгебиз менен бир жак, эки жакты тең бирдей алып барып атабыз деп ойлойм. Себеп дегенде биздин басып өткөн жолдорубуз азыр айрыкча мына кыргыздын каада салты, үрүп адаттары унутта калып кетип атат да. Бизге окшогон апалар гана ошолорду мындай келиндерге, жаштарга ошолорду калтырып кетсек деп.
Өзіңіздер білгенде, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык улуттук нарк жөнүндө жарлыгы чыккан. Ошол улуттук наркты колдоо максатында биздин таланттуу апаларыбыз дагы ар дайым улуттук нарк, кол өнөрчүлүк, кыргыздын ырларын бардыгын жайылтып келет. Бүгүн да мына ошол биздин таланттуу апалар өздөрүнүн колунан тиккен кол өнөрчүлүгү менен тааныштырмакчы. Мына ошол кол өнөрчүлүккө назар салсак. Мына бүгүнкү ушул Кызылкия шаарынын таланттуу апалары мына мынтип өзүбүздүн кол өнөрчүлүктөрүбүздү алып келип отурган кезибиз. Биринчиден эле баштасам, ушул чачыктарды илгертен калып калган. Бул илгери өтө бул көп колдонгон да бул чачыктардычы. Азыр ушул калып кетип аткан жерден биз өзүбүз ушул апалар өзүбүз кечте сайып, сайманы сайып, келин кыздарга үргөтүп жатабыз. Андан кийин өзүбүздүн биринчи башыбыздан баштаган болсок, мына башыбызда турган элечектерди биздин ушул таланттуу элдин ичинен чыккан өнөрлүү кол өнөрчүлүктөрү күчтүү аялдар бар. Бизге Медине деген бир аял ушул башыбызга элечек ороону дагы көрсөтүп, үргөтүп койду. Азыркы кезде ушул өзүбүздүн таланттуу аялдар бир гана же ырдап, же бир гана нерсеге токтолбостон кол өнөрчүлүк боюнча мына ушул немелерден, бездерден ушул элечектерди куруп, андан кийин бир гана алгалы эле чектелбестен ушундай морекиндей сумкаларды, азыркы кадимки эле жөнөкөй эле жиптен ушундай сумкаларды токуп, андан кийин мындай корзиналарды токуп, бул корзиналарга мисалы үчүн ручкаларды салып, же болбосо азыркы эми көбүнчө аялдар көбүрөөк андай ооруп калган болсо дарыларына салып, мындай илип койгон болсо жаш балдар кармабай өдөдө турат буларчы. Андан кийин илгергилер чач папик кылып, ушуну аркасына чачка улап тагып жүргөн да. Себеби бул нерсе эң аял кишини көрктүү, нарктуу кылып көрсөткөн. Ошон үчүн биз ушул нерселерди калып кетпес үчүн жаштар көрүп аркабызда эмес, ушул алдыбызда таксак жаштар ушундай кызыгат экен. Ошон үчүн азыр ушуларды дагы ушул аялдар топтолуп бекер отурбастан ушундай чач папиктерди алдыбызга коюп, мончоктон тизип ушинтип жаткан кезибиз. Эми биз баардык эле нерсени алып келгенге убакыт болбой калды. Эгер убактыңыздар болсо, келсеңиздер, кененирээк көрсөтүп, барыңыздарга жакшы сөздөрдү, өзүбүздүн кол эмгектерибизди көрсөтмөкпүз. Андан кийин ушул жакындөздөрдү, муналар курак жакындөздөр деп коет. Ушул курактан жакындөздөрдү жылдызча кылып, ушуларды дагы азыркы ушул апалар сайма сайып, кыздарга ушундай жакындөздөрдү курап, жылдыз деген жакындөздөрдү курап үргөтүп жатабыз. Ааламды терметкен апаларыбыз ар дайым сиздерге 7 канал аркылуу жагымдуу музыкаларын тартуулап келет. Айтат экен, мен энемди көрбөй калсам сагынам, мен эркелеп чыккым келбейт жанынан, о адамдар биз энени сыйлайлык, эне ыйык, эне кымбат баарынан демекчи. Бүгүн 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы Баткен областынын Кызылкыя шаарында. Кызылкыя таланттуу апалары сиздер үчүн жагымдуу чыгармасын арнасын кабыл алыңыздар.
биздин топто мына Кыргыздын улуттук тамак аштарын жасаган аябай жакшы бир эне бар. Ал ошо бүтүндөй эмелерди тамактар боюнча өзүнчө айтат болуш керек. Андан тышкары жана кол өнөрчүлүк боюнча айрыкча мына азыркы заманбап сумкаларды, элдин керектөөсүнө эң керектүү болгон телефон салгычтарды токуп көптөгөн өзүнүн бир көрмандарын таап алды дейм. Мына бизде Жакшыбаев Рашынай деген бар. Анын да колу өтө жакшы өнөрчүлүгү. Анан элечекти, жанагы шөкүлөлөрдүн бардыгын башка жактардан дагы апалар заказ беришип, анан ошол эметип берет да. Şu Şehrepanın müçösünde жүрүп, мен кыздарга сеп тигемин, төшөк көрпө кыламын, манандай дасырмолдорду токуймун, бекер отургум келбейт, бекер отурбай шуларды кылып отурамын. Шайрапаларга hem кошуламын, буларды үйдө кыламын. Мана бет арчынын чекелерини токуймун. Шундан да кылып, бекер отурбай, мандай кылып, ар кыл кылып токуймун. Антип чекелерини мантип. Анан подаркага беремин, отуруп жакындарыма. Мананы сайма кыламын, кыздарга сепке беремин, шуну неберелериме беремин, шуларды тигип. Анан төшөк, анау төшөктү мынандай кылып курап, неберелериме, чеберелериме беремин мынантип, угрогула деп. Кичине кылып. Шунтип кыздарга үргөтөмүн, мындай тикмелер кылабыз. Муну чекесиге токуйбуз. Муну 5-6 күндө бүтүрөбүз да. Жардам беришет барып. Баары барышып жардам беришет. Шайрапалардын үтөсү боломун. Мен дагы ушу эжелер менен колумдан келген өнөрчүлүктөрдү жүрүп иштейм. Мен ушу мектепте окуп жүргөнүмдө эле ушу агайыбыз оз комузду үйрөткөн эде, ошондон бери чертип келемин. Мен ошо сиздерге тагылдыр тоодо чертип беремин. Apalarının suyunçuda 7 milyonçunun taynesi bolamın. Bizim Kızılkaya'da ne verem 7 milyonçu ne verem 20'nçı ne verem boldu. Biz abdan suyunduk. Hazır ne verem suyunganda biz daha oylagandagı ele emasbız. Acobuz Sadır Japarov özünü attı koyup bütün elim Kırgızstan boyunca bu nemege jakşı ilgilik boldu da endi esebi. Анан кейін азыр бала не берем 1,5 жашар болду, кылыктары чыгып, атыга заты жарашкан, раса жакшы балдарда болуп чоңоюп атат. Өзүбүздүн маердеги немелер каралап турушат бардыгы. Мен абдан кубанабыз, сүйүндүк, биз даже ойлогондагы жокпуз. Улам Алланы берген немеси болду. Кыргызстанды желиберем жереткен жакшы инсандардан болушка мен чын жүрөктөн тилектешмин. Andan uçkan
turmuşimi ökünsem de unutmayman. Ötkürgün ömrümdü seni menen, ötkürgün ömrümdü seni menen, ötkürgün ömrümdü seni menen. Эми чыгармачылык боюнча айтайын десем, негизи биз Кызылкаяда өзүбүздүн жерибизди даңктап, мактап ушул элге өзүбүздүн жерибиз жөнүндө кененирээк айткыбыз келет. Ошондуктан биздин Кызылкаям деген атайын өзүбүздүн ырыбыз бар. Себеп дегенде өзүбүздүн огончу жазуучу кишибиз бизге арнап ошону жазып берди. Ошол ырды көптөгөн жерлерде Кызылкаям деп анан ошону ырдап атабыз. Себеби биздин өзүбүздүн топтун аты дагы Кызылкая айымдары деп коюп койдук. Анан тышкары Шайыр апалар деген ырды дагы ошол Тыныбек Касымов эмнеде азыр биздин өзүбүздүн тургун ошол киши жазып берди. Анын огонун дагы сөзүн дагы аны дагы ырдап чыктык. Ал ырды ырдап барганда ошол кастингде жана жюрилер айтты да, ушуларыңар Шайыр апалардын гимни болуп калуучу экен. Ушуну патенттеп койсоңор аябай жакшы болмок деди. Ошол ырыбыз менен дагы көптөгөн жерлерде ырдап келип атабыз. Башка топтор дагы Шайыр апалардын ырларын ырдашып атат. Азыр эми биздин топто эң бир жакшы ырдаган солисткабыз бар, Равшанай Жакшыбаева деген. Анын Кызганыч деген ырын дагы угуп койсоңуздар. Ошо мына андан бери 2016-тан бери мына 8 жыл өтүп кеттир. Ошонун аралыгында канчалаган ысык сууктарга тоңдук десек болот. Формалар боюнча өзүбүз балдарыбыз колдоп, формаларын өзүбүз тиктирип өзүбүз эметебиз. Анан мындан ары дагы көптөгөн жакшы нерселерди жаратсак деген ойлорубуз бар. Анан өзүбүздүн басып өткөн жолдорубузда ар бир жерден жанагыдай грамоталарды алдык, сыйлыктарды алдык. Ошолор боюнча бир музей ачсак өзүбүздүн басып өткөн жолубузда деген дагы жакшы тилектерибиз бар. Аллах буйрса быйылдан кийин дагы ошол боюнча дагы бир токтолуп кетебиз. Анан эмне демекчимин? Кыргыз элиме тынчтык каалаймын. Жерибизде дайыма тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун демекчимин. Энелер дайыма көз жаш төгүлбөстөн күлкүлөр менен, неберелери менен, ошо жакшылыктар менен элибизди кубандырып жүрө берсин демекчимин. Бар болуңуздар, барыңыздарга ийгилик, заманыбыз тынч болуп, ыр күлкү болуп, жерибизде жакшылыктар жандап жүрө берсин. Bizim
Құрматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда Талант Топулар теле программасын көрдүңүздөр. Сиздерде дагы талант өнөр болсо, биздин 7 каналга кайрылыңыздар. Биз сиздин талантыңызды эл алдына тартууланга ар дайым даярбыз. Андыктан төмөндөгү жазылган номерлер аркылуу бизге байланыссаңыздар болот. Ар дайым алам терметкен апаларыбыз аман болсун. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.